9 жаштагы Даниэль Белековдун сабактан кийинки жумушу ар күн сайын суу ташымай менен өтөт. Суу алуучу жай менен үйүнүн аралыгы өтө алыс болгондуктан дайым эле таза суу алып калууга үлгүрбөйт. Анткени булак суусу электр насосу менен саналуу гана сааттарда иштегендиктен үлгүрүп калуу кыйын. Таза суу алууга жетишпей калган шартта ичүүчү сууну айыл жээгиндеги арыктан алууга туура келет. Бирдеги мектептен келгенден кийин тамак ичип алып, колонкага сууга барганда кээде иштебей калат. Саат 2-де иштеп, 3-тө өчүп калат. Анан айла жокту бияктан ташыйбыз сууну. Кээде сууну даамы башкача чыгат. Тундурупта ичсек даамы башкача болот. Нарын району жалгыз терек айылы түптөлгөндөн берки башкы маселе таза суу тартыштыгы болуп саналат. Союз доорунда же өткөн кылымдын 70-жылдарында гана айылга суу түтүктөрү тартылып башталып токтоп калган. Өлкө эгемендүүлүккө ээ болгондон кийинки 90-жылдарда гана Арис уюму жана Арабиялык фонддордун бири суу тартуу иштерин улантууну көздөшкөн. Бирок тилекке каршы натыйжа ойдогудай болбой калган. Абалды жөнгө салууга карата айылдыктардын барбаган жери, какпаган эшиги калган эмес. Бул жалгыз терек айылынын негизи түптөлгөнү таза суу ичип көрөлү. Таза сууну билбейт эмне деген. Айылдын таза суунда бир кыштактын алдында 80 метрден насос менен алып чыкчы таза суубуз бар. Аны сайыз убагында эле кыскасы курулуп антиминтилген, бирок бузулуп калат, кээде мотору күйүп кетет, антиминтип отуруп эле ошол суудан тең ичет. Теңи тетиякта булактан ичет, а булакта шор. Шарты келгендер барып алса таза сууну алып калат, албаса жок. Ошо менен кудукту жабабыз. Антпесе биге мотору күйүп кетет экен, көп иштеткенде. 1300гө жакын калк жашаган айылдыктар учурда сууну көп жылдардан бери булактан алып ичишет. Алдагы электр энергиясы үзгүлтүккө учурабаган шартта күнүнө 3 саат гана иштейт. Бул аралыкта ар бир тургун суу алууга шашылышат. Болбосо айыл четиндеги мал суу ичкен арыктан тургундар алууга мажбур. Мында өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жаз келгенден кийин богудагы бүт бар аралашат. Сайда кээ бирөө өлүк ыргытат малдын өлүктөрүн. Ошону чогуу ичебиз, айла жок, анан мындан бөлөк суубуз жок. Мен бала кезден баштап ушу суу менен чогуйуп келатам. Колонкабыз деле чыкпайт. Тигинибиз күйүп кетсе, бир 2-3 айлап токтоп калат. Мурдагы жыл ойлогонбуз былтыр чыгат деп. Былтырда чыккан жок. Анан күзүндө ченеп жүрдү, качан чыгат? Эми жылы чыгат дейт. Мына эми быйыл күтүп атабыз, эми колонкабыз чыгат го деп. Үмүт деген жакшы нерсе экен ошол. Бул жерде эшек менен эле ташки, анан чийне менен эле суу ташып. Абалдан чыгуу айласын издеген айылдыктар Жаңы Талап айыл өкмөтүнүн өнүктүрүү фондунун эсебинен 811 миң сом акча каражатын бөлүп, айыл ичине ичүүчү суу тартып келүү үчүн долбоор даярдашкан. Ал эми суу тартып келүү үчүн керектелүүчү жалпы сумма 18 миллион сомду чапчыйт. Кумбел жана алтындан түшкөн акчадан деген 811 миң сомду боореке биздин таза суу үчүн жерге тал жалгыз терек айылдары үчүн 811 миң сомду ПСД жанагы топосъемканчыны которуп бергенбиз. Биздин жана өзүбүздүн алдында деген таза суу менен деген иштеген деген муниципалитет бар. Жерге талда таза жерге тал дегенчи. Ошонун счетуна которуп бердик, алар бүтүрдү акчаны. Колонкалар коюлуп, бирок суу чыкпаптыр. Мен билишимче. Ошол анан буга чейин эме быйыл 2020-жылга Азия өнүктүрүү банкка кеткен проектибиз. Буюрса жаз менен башталат деп турат. Айылдарды ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу иштерине Жарандык альянс коомдук уюму көмөктөш болуп, облус аймагындагы айылдардын абалын көзөмөлгө алышкан. Натыйжада Нарын облусу боюнча 6 айыл пилоттук деп табылган. Жергиликтүү эл менен бийликти байланыштырып, элет жериндеги көйгөйдү тийиштүү тараптарга жеткирүү иштери жүрүүдө. Кыргызстанда сан кыймылы деген кыймыл бар. Бул кыймыл эл аралык кыймылдын Кыргызстандагы бөлүгү да. Ошол сан кыймылдын миссиясын Кыргызстанда граждандык альянс коомдук фонду аткарып жатат. Нарын областында ушу Көнөрбөс Мурас коомдук уюму аткарат. Биз буга чейин ушул жалгыз терек айылынын активисттери менен байланышта болуп, таза суу проблемасы боюнча маалымат алганбыз да. Бирок ушуга чейин чечилбей келген, жылда планга кирген, бирок жылдан жылга чечилбей келген. Ошону чечүү максатында биз өкмөткө кайрылып атабыз. Жаңы Талап айыл өкмөтүнө караштуу жалгыз терек айылынын тургундары, анын ичинде Даниэль таза суу келген күндү чыдамсыздык менен күтүүдө. Биз жазында баткакта сууларды ташып курайбыз. Тачкилер дөңгөлөктөр жүрбөй калат. Суулар бутуу кийимдерибиз дагы эметет. Баткак болуп ошого
тажайбыз, ана ошого башка шаарларда, үйлөрдө таза суу чыгып, биз дагы башка шаарлардагылай үйдөн ичип сууну монтип куурап суу ташыбай өтсөк болот эле. Адам өмүрү жана анын саламаттыгы үчүн таза суу маселеси башкы орунда экендиги талашсыз. Андыктан абалды жөнгө салууга карата кыргыз өкмөтү тарабынан калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылууга карата түзүлгөн программанын толук ишке ашырылышына айылдыктар үмүт артып күн кечиришүүдө. Чыпара Садыкказиева, Бактияр Сарсаров, Нарын району.